Саламатсыздарбы, Кутман. Кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналдын түз эфиринде жогорку кеңештин курамында иштеп жаткан фракциялардын лидерлеринин жана Кыргызстандын саясий аренасында орду таанылган саясий партиялардын өкүлдөрү катышкан дебаттарды көрүп жатасыздар. Бүгүнкү дебаттарга Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов, Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев, СДПК фракциясынын лидери Иса Өмүркулов жана Аалам саясий партиясынын лидери Арсланбек Малиев келип отурат. Саламатсыздарбы? Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү дебаттарга бир фракциянын лидери келген жок. Республика Ата журт фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов бул жолу дагы биздин дебаттарга катышуудан баш тартып отурат. Буга чейинки дебаттардын бирөөнө гана катышкан. Ошондуктан биз бул фракцияга мындан аркы дебаттарда бүгүнтөн тартып орундагы бөлбөйлү, убакыт деле берип убара тартпайлы деген чечимге келдик жана бекер орун ээлебесин деп ордун четирээк коюп койдук. Мен шарттарды түшүндүрүп кетейин, урматтуу катышуучулар. Биздин дебаттар эки бөлүктөн турат. Алгачкы бөлүгүндө, негизги бөлүгүндө биз жалпы коюлган теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Коюлган суроолор боюнча жооп берсеңиздер болот, өз ара талкуу кылсаңыздар болот, ортодо суроо узатып жооп алсаңыздар дагы болот. Ал эми акыркы 2 мүнөттүк убактыңыздарды SMS суроолорго жана видео суроолорго калтырып коюуну өтүнөт элек. Мунун бардыгына жалпысынан 10 мүнөттүк убакыт бөлүнөт. Бардык убакыттын сарпталышы экранда ар бир фракция боюнча партияга көрсөтүлүп турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы экранга чыгарылган номерлер аркылуу SMS билдирүүлөрдү жөнөтүп пикир калтырыңыздар, суроо узатыңыздар. Көбүрөөк маселелерди сиздер билип деле калсаңыздар керек. Биз негизинен SMS суроолордо шайлоо алдында ар бир партия берген убадалардын алкагында жүрүп аткан иштер же жүрбөй аткан иштер жөнүндө маселелерге басым жасайбыз. Бүгүн биз талкуулай турган тема бул Кыргызстандын экономикасын көтөрүү үчүн биз дайыма айтып келген инвестицияны тартууну кантип күчөтөбүз, инвесторлордун ишмердигин кантип жакшыртабыз жана алардын ишмердигин кантип экономиканын пайдасы үчүн жакшыраак жумшайбыз деген маселелердин тегерегинде болмокчу. Биз канча жылдан бери эле Кыргызстан бул жаатта тийиштүү иштерди алып барып атат, мыйзамдарды кабыл алып атат. Өзгөчө акыркы 4-5 жылдын аралыгында бардыгын биз жайма-жай кылдык, шарттарды түзүп койдук. Инвесторлор келип иштешин жеңилдеттик, бизнес ачса дагы жеңил, маселеси жаралса дагы чечип берүү жагдайларын түздүк. Бардыгы ийкемдүү, жеңил болуп калды деп айтканыбыз менен агылып келип, эртең бүгүн иштей калам деген деле инвесторлорду көрө алган жокпуз. Мурунку өкмөт башчы Темирсариев 15-жылы жүргөн иштердин алкагында маалымат берген жыйындардын биринде Кыргызстанга түз инвестициянын келиши 2015-жылы 640 миллион долларга өсүп, 2014-жылга салыштырганда 1,5 эсе көп болду деп белгилеген. Эгерде жалпы эле жылдан жылга кетип аткан тенденцияны байкай турган болсок, ушул көлөм Кыргызстан үчүн канчалык жетиштүү? Сиздердин пикириңиздер боюнча 640 миллион долларлык инвестициянын бир жылда келиши Кыргызстан үчүн жетиштүү боло алабы деген маселе боюнча кыска блиц түрүндөгү жооптор. Кепсизде, Бакыт мырза. Темирсариев 614 миллион түз инвестиция келди деп атат. Мен кайсы бул эсепти кайсы жерден тапты бул цифраны мен билбей эткем. Мисалы Кыргыз-Орус фондунда азыр 500 миллион долларыбыз бар. Ушу 500 миллион доллар бар деп киши таппайт азыр. Ишкерлер коркконунан, шарттан коркконунан ала албай атышат. Бул да инвестиция. А бирок Айыл банктан, РСК банктан, башка банктардан биздин дыйкандарыбыз мына бүгүнкү күндө кредит ала албай атышат. Бүгүнкү күндө биз 460 миллион сом субсидия деп процентке бердик элек. Ал түгөндө 4 миллиард сомго жакын биз кредит берип чыктык мына 5 айдын ичинде. Мына бүгүнкү күндө дыйкандар айтып атат, бизге кредит жетпей атат. Дагы акча бергиле. Дагы бизге мүмкүнчүлүк түзүп бергиле деп мына айтып атышат. Ошон үчүн акча эч качан жетпейт. Бирок акча келгенин дагы каяка жумшашты билиш керек. Эгерде түз биздин дыйканыбызга, биздин элибизге, биздин үй бүлөбүзгө ошо инвестиция жетсе,
ошондо анан кийин экономикабыз өсөт деп айтат элем. Сиздин оюңуз боюнча деле ошол келип атат деген акчалардын низи жокпу? Ал келбей деле койсо ушундай жашайт делекпиз. Бул жерде инвестиция деп цифра менен көрсөтүп атат. Бирок анын ичинде мына Бишкек Ош жолу, альтернатив жолдор курулуп атат, башка датка кемин линиялар курулуп атат. Балким ушулар кошулуп атат. Бирок бул мамлекеттин кепилдиги менен ал кийин возвраты болот. А инвестиция, түз инвестиция. Бул жеке инвестор келип, мекеме куруп, жумуш орундарды түзүп, түздөн түз биздин экономикага салган, салым кошкон, мына ушуну түз инвестиция деп айтса болот. Эмне үчүн бүгүнкү күндө дагы биз инвесторлорду кызыктыра албай атабыз? Бизде дайыма айтып атпайбызбы, мына тоо кен жаатындагы мүмкүнчүлүктөрүбүз баланча деп атабыз. Энергетика жаатын алсак, ал баланча деп атабыз. Өндүрүшкө келсеңер, мына моореки объектилер токтоп турат, ушуну иштете калсаңар эле, моорекиндеги решета бапырап кетесиңер деп айтканыбыз айткан, бирок иш жок да. Себебин эмнеден көрсөк болот? Инвестор бир мамлекетке келердин алдында ушу мамлекетти изилдейт. Ал бир нече пункттан турат. Биринчи, калктын санын карайт. 15 миллиондон жогору болсо ага кызыктуу болот ушу мамлекет. Экинчи, салык мыйзамдары. Бизде салык мыйзамдары жакшы. Үчүнчү, Өмүрбак Черкешевич экинчи орунда турат деп белгилебедиңизби? Үчүнчү, бул жумушчулардын жашы. Эгерде жумушчулардын жашы 30-дан 40-ка чейин жашы болгон болсо, анда ошол мамлекет кызыкса болот. Төртүнчү, саясий туруктулук. Кийинки бул сот системасы. Анткени биздин инвестор биринчиден келип курсам, кийин ошол мамлекетте менин менчигимди, менин мекемемди алып койбойбу? Анткени сот системага акыйкатта болбосо, бир калыста болбосо, мен эртең бул заводдорду жоготуп алам деген тилекке каршы биз мына сот реформаны аягына чейин жече албай атабыз. Соттун чечимдерин көрүп атабыз. Ошого инвесторлор дагы ошого карайт. Ошондон ушунун баардыгын биз жасаш керекпиз. Тактоо иретинде дагы кошумча иретинде айтып кетейин. Акыркы жылдарда өлүккөн мамлекеттерден бизге келип аткан инвестициянын көлөмү 35%га кыскарган экен. КМШ мамлекеттеринен келип аткан инвестициялар 28%га кыскарган экен. Бир сурамжылоо жүргөн экен өткөн жылдарда. Ошого чыккан инвесторлордун четтен акчасын алып келип иштеп аткан бизнесмендердин 41%ы мамлекеттик органдардын ыксыз, мыйзамсыз ар кандай аракеттеринен улам биз бияка алып келе турган акчабыздын санын кыскарттык кескин түрдө деп жооп беришкен экен да. Биринчиден кепилдик жок, экинчиден мамлекеттик органдар шартты түздүк деген менен иш жүзүндө тескери жасап атат деген кеп да бул. Парламент мындай учурда эмне жасашы керек? Себеби мындай сурамжылоолор көп жүргөн экен. Көп маселе бар. Мисалы 20% айткан экен, жалаң акча менен ана каттоого туруп, уруксат алып, окат кылып атабыз. Акча бербесең, бул жерде эч кыймыл болбойт экен деп билдиргендер да. Эмне кылыш керек мындай шартта? Парламенттик башкарууда турган мамлекет парламенттин колу менен эмне жасай алат? Бакыт мырза, анда биз жанагынтип форум боло калса дагы, жыйын боло калса дагы, эл менен жолуга калсак дагы, эртең инвестор алып келе калабыз, баланча миллиард келе калат, анан жыргап калабыз деген сөздөрдүн баары жөн эле тил эмизмей деген образдуу сөз да. Мен жогору мурда айтып кетпедим эле. Кооз сөздүн заманы бүттү депчи. Анан алмаз. Мында бир тактап алсак, мурдагы суроо мындай болчу. Кайсы учурларда инвестор келет деп суроолгон. Биз ушул принциптерин айтып кеттик. Эми суроо келип атат. Биз эмне кылыш керекпиз? Мына мен айтып кеттим, мамлекеттин калкын санайт деп. Бүгүнкү күндө биз Евразеске кирип 200 миллион жакынга калкыбыз болуп калды. Бул базар ачылды бизге. Мына ошо Евразеске караш керек. Экинчи, бул Кытай мамлекет жак караш керек. Үчүнчү, Афганистан аркылуу ошол Пакистан ушу жакка караш керек. Мына биздин ориентир ошо жака 3 жака болуш керек. Бул калкын саны деп биздин өзүбүздүн элибиздин 6 миллион деп кетти. Кантип көйт алабыз? Азыр туризм менен көйт алабыз. Канча көп биздин мамлекетибизге турист келсе, ошунча биздин келип кеткен калкыбыз дагы көбөйөт. Канча көп калкыбыз келсе, ошунча акча көп калтырат дагы. Ошол акчанын эсебинен биздин кийинки кечиресиз. Дагы бир тактоо. Жанагы биздин калкыбыз 6 миллионго жетелекте деле келип жүргөн акчалар 35%га кыскарды, 28%га кыскарды деп атканы, демек биздин калктын саны өсүп атканына карабай, шарт түзгөнүнө карабай кыскарып атат. Аны мен айтам.
кийинки мыйзамдар боюнча биз мына оперативдүү түрдө салык кодекстерди карап атабыз. Парламент жөн эле отурган жерибиз жок. Мына автоунаалар боюнча, соцфонддун төлөмдөрүн боюнча, тоолуу региондордун компенсация боюнча ким буну чечти? Биз парламент буну чечтик. Ошол наразычылыкты биз токтоттук аны. Биз жөн отурган жокпуз. Аны баарын токтотуп, мына азыр автоунаалар боюнча, салык соцфонддордун төлөмдөрү боюнча ким айтып атат азыр? Буну биздин заслуга. Ошон үчүн биз азыр да карап атабыз. 5 жылга эгерде инвестор келдиби, 5 жылга бүт салыктан бошотуш керек деген ойдо болуп атабыз. Мына мыйзам ал киргизилди. Кийинки маселе. Мен бая айтып кеттим. Жумушчулардын жашы деп. Эгерде жумушчулардын жашы 40-тан 50-60 жаш болуп калган болсо, анда ошол жерге инвестор келбейт. Азыр ошол боюнча да иштеп атабыз. Мына мен статистика айтып коеюн. Профтех образование боюнча 98 миң мына бүтүрүүчү атат. Орто адиске ээ болгондо адамдар бизде 100 миңге жакын. 5 жыл мурда ошол сан 34 миң болчу. Мына көрүңүздөрбү? Биз 5 жылдын ичинде 50 миңге мындай адистерди даярдай алдык. Бул бир. Үчүнчү, эң негизгиси бизде мына саясий туруктуулук бизде бар. Эң негизги коррупция жана сот системасын биз тез арада оңдоп, ошол эгерде инвесторлорго сот туура эмес чечим чыгарса, ошону сотту жок чыгарыш керек. Эгерде пара алган болсо, ошону жазасын көрүш керек деп. Мына ошол сот система биз тез арада, аны биз моюнга алып атабыз. Биз аягына чейин бүтүрө албай атабыз. Тез арада сот системаны бүтүрүп алсак, инвесторлор келет. Эң негизги азыр бизде анализ жүргүзүү боюнча бизде ошо соттон чечим туура чыгып калышын деп корккондон ошолдон инвесторлор. Мындай деген нерсе да, изилдөөлөрдө көрсөтүлүп атат. Эгерде Европа мамлекеттеринде инвесторлорду тартыш үчүн бардык шарттарды түзөбүз деп текшерүүлөргө чейин аябай төмөнкү деңгээлге түшүрүп салса, Кыргызстан түшүрүп атабыз дегени менен бүгүнкү күндө ошол Европа мамлекеттерине караганда 14 эсе көп текшерүү жүргүзөт экен деп белгилешет экен. Экинчиси, инвестор кандай гана аймакка келбесин, ишин сөзсүз түрдө ошол аймактагы саясий күчтөрдүн оюндары менен күрөшүүдөн баштайт экен. Ишти баштайын десе, биз айткан митинг, ишкананы алууда үстүнө шапке сурамай. Үчүнчүсү, ошого жакын жердеги жанагындай инфраструктуралык маселелерди чечкенде сөзсүз түрдө тийиштүү органдар аркылуу дагы акча жасамай. Жунда заводун айтып атабыз, мына иштете албай атабыз деп. Булар келип иштегенде эле жанагы жер маселеси башталды эле. Жакын жайгашып калган үйлөрдүн тилкелерин ушинтип мыйзамдаштырып берели, булар иштесин деген өңүттөгү маселе жаралганда көпчүлүк маалымат каражаттары жазды эле. Бийликте турган адамдар өтө кенедей эле жерлерди миллион долларга алсаң аласың, албасаң эч кандай уруксат болбойт деп кысым көрсөткөн фактылар болгон деп. Мына ушундай окуялардын бардыгы, мен жана сизде айтып кетпедимби? 200-300 эле адам бийликти айланып жүрөт деп. Демек, бардык тармакка тамырын матырып алган, колун жеткирип алган, кишилерин коюп алган эмеспи деген суроону коюштурса дагы болот да. Ошондон улам инвесторлор качкан жок. Эгер айылга барып иштейин десе, эртең айылдын каршы тарабын тукуруп коюп, митинг кылып жолун жабат. Кичинекей чакан кайра иштетүү цехин ачайын десе, бул химиялык балекет дарыны колдонуп атыптыр деп дагы кубалаганга аракет кылат. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн жана башка нерселер да. Кандай чечкилдүүлүк бизге жетпей атат. Мисалы, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Кыргызстанга караганда эмне үчүн көп инвесторлор барат деп сураса, себеби ал жерде бир киши менен сүйлөшөсүң, ал жогорку бийликтин кепилдигин алат, ошол аягына чейин коргойт, ал ишенимдүү иштей берет деген системага кирип алгандыгы үчүн барарын белгилешет да, Борбордук Азия боюнча. Кандайсыздар? Мен өзүм оюмду айтып кетейин. Жергиликтүү калк боюнча айтып кетпедиңизби? Ар бир жаран бай жашагысы келет. Ар бир жарандын үйүндө таза суу болгусу келет. Жолу асфальт болгусу келет. Анан кийин сенин үйүң жаңда жыптар өтүп, сенин үйүң жаңда огородду казып, ал жерден кем байлык алып кетип аткан болсо, ошонун жарандын ичи күйөт да. Демек, мамлекет ошондой шартты түзүп койду да. Ошол маселени чечиш үчүн 5-союздагы парламент биз депутаттар жүргөндө салык эмес мыйзамына биз 2%
дүн продукциядан 2% ошол жергиликтүү кеңештерге калсын деп мыйзам киргизгенбиз. Мына ошол акчадан фонддор түзүлсүн. Ошол акчадан жол курулсун, ошол акчадан ФАПтар, больницалар, таза суу кирилсин деп мына ушул маселени биз чечтик. Бирок бир жагынан биздин ошол инвесторлор кайсы бир учурларда заводду куруп алгандан кийин алар талаптарды аткарбайчат. Мына мисалы Жунда куруп атканда ар кандай документтерди алышкан, экология экспертиза өткөн. Ар кандай биз жаңы технологияларды, жаңы оборудование алып келебиз деген, эч кандай бул жерде экология жактан коркунуч болбойт деп кепилдик алган. Бирок ал кургандан кийин ал андай болбой калды. Ошон үчүн ар бир инвестор дагы биздин жарандарыбыздын экологиясын так кармап, жарандарыбыздын ден соолугун караш керекпиз. Ошон үчүн биздин инвесторлор дагы талаптарын так аткарыш керек деген ойдобуз. Шарт так сүйлөшүлүш керек, так аткарылышы керек шарт. Так аткарышы. Кийинки учур, эгерде мына биз жергиликтүү фонддор ачылды, мына жергиликтүү фонддор аркылуу мына азыр Күн Чыгыш айыл өкмөт деген бар Тоң районунда. Кумтор аларга 1,5 миллион сом берди. Ошо 1,5 миллион сомго азыр айыл банкка которуп, мына жакында МТС ачып атышат. Мына ушул жакшынакай фонддор иштеп атат. 2 мүнөттүк убактыңыз калды, аны СМСтер үчүн калтыралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдеги дебаттарды улантуудабыз. Азыр биз акыркы 2 мүнөттүк убакыттарды видео суроолорго жана СМС суроолорго, ошондой эле шайлоо алдында берген убадалар боюнча жазылып алынган видеолордун үзүндүлөрү боюнча түшүндүрмө, комментарий, жоопторго бермекчибиз. Аптека ветеринарияны өркүндөтөбүз, анткени ал жерде сапаттуу дары-дармекти камсыз кылып, сиздердин малыңыздарга вакцинацияны туура жүргүзүш керек. Мына мен сиздерге статистика айтып кетейин. Биз бир жылда 40 000 кулун жоготуп өткөнбүз. Бакыт мырза. Биз убаданы айтканбыз, биз аткардык. Анткени биз декабрь айында токтом долбоорун биз сунуштаганбыз өкмөттүн. Ал токтом долбоору кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ал токтомдун негизинде иштеп атышат. Жеке ветеринардын статусун биз бердик. Жеке ветеринарга биз аймак бөлүп бердик. Жеке ветеринар эмне кылат? Ошо аймагындагы бүт малын учетко алат, анализ жүргүзөт, дары-дармектерди сатат, вакцинация дарылоону жасайт. Мына ноябрь айында 1000 жоопкерчилиги барбы? Жоопкерчилиги бар. Ал райондук ветеринариянын мамлекеттик кызматы менен договор түзөт, келишим. Ошол аймактагы справканы берет. Ошол справканын негизинде жоопкерчилик берет. Идентификация да жасайт. 1500 ветеринар болчу, 2088 ветеринар аз бүгүнкү күндө болду. 30%ке көбөйдү. Эми биздин кийинки биздин максатыбыз ошо ветеринардын адистигин көтөрүү. Рахмат. Өнүгүү прогресс фракциясы үчүн. Урматтуу Бакыт Эргешевич, сиздер ушул 2015 жылы октябрь айында өткөн шайлоонун алдында программаңыздарда мындай бир бөлүктү киргиздиңиздер эле да. Кыргызстандагы ушул жаш балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштайбыз жана ишке ашырабыз деп убада кылгансыздар. Бүгүнкү күндө сиздер ушу жогорку кеңешке депутат болуп келип отурганыңыздарга 7 айдын жүзү болду. Мына ушул сиздер убада кылган мыйзам долбоору ишке ашуудабы же болбосо мындай бир долбоорду сунуштоого аракеттер көрүлүүдө? Бүгүнкү күндө бул эң актуалдуу маселе, эң орчундуу маселе. Бул өлүм жазасы Конституцияда так жазылган өлүм жазасы жок деп тыюу салынган. Бирок биз ордуна турбастан мен өзүм жеке позициям педофилдерге өлүм жазасын киргизиш керек. Канчалык реалдуу? Бул өтө орчундуу, бул өтө татаал жол менен, бирок биз кадам таштадык. Мына биз Өмүрбек Чиркешев менен чогуу
Тынчтык Ыбрайымович Шайназаров жана Алмамбет Насырканович Шыкмаматов биз референдум жөнүндө мыйзам, жаңы мыйзамды киргиздик. Ошо мыйзамды биз кабыл алгандан кийин Рахмат. Уақытыңыз бүтті. Балким кийинки программада толуктайбыз. 1 мүнөттөн СМС суроолорго жооп берүү үчүн убакыт кошолу. Өтүнүч. Азыр ушул таблодогу убакыттар бүткөндөн кийин улам 1 мүнөттөн кошулуп турат. Өнүгүү прогресс шайлоонун алдында кыргыз тилин өнүктүрүүгө көп сөздөр айтылды эле, эмне иш кылдыңар? бул жерде баягы жогору айтып кетпедиби, мекенчил депчи. Биринчи өзүбүздөн баштабайлыкпы? Өзүбүздүн кыргыз тилибизди үйрөнүп, сүйлөп, өзүбүздүн айыбыздан баштап, өзүбүздүн жерибизди көтөрүп, биздин өзүбүздүн айылыбызды көтөрүп, биздин өзүбүздүн жерибизди иштетип, анан кийин мамлекеттен сурасак укуктарды. Мына бул жерде айтып кетип сатып алды деп. Биз билебиз, мурда анда-мандатны шайлоолорду кандай болуп өткөнүн, кандай волейбол, футбол топтордун бергенин, кандай той аштардын өткөзгөнүн. Азыр биз партиянын программанын негизине келе атабыз. Азыр биз ошо айылды көтөрүп, мектепти көтөрүп, саламаттык сактоону көтөрүп деген ой менен иштеп келе атабыз. Ошондо дагы билим да көтөрүлөт, кыргыз тил да көтөрүлөт, биздин деңгээлибиз да көтөрүлөт, мамлекетибиз да көтөрүлөт. Башкаларга тең салмактуу болбой калбасын. Рахмат. Убакытты бердик. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер Жогорку кеңештин курамындагы парламенттик фракция лидерлеринин катышуусунда жана саясий аренада орду бар партиялардын өкүлдөрүнөн бирден чакырылып өткөрүлүп жаткан дебаттардын 4-чү жолкусун көрдүңүздөр. Биз бүгүн дагы өздөрүнүн убактыларын бөлүп эл алдына келип, маселе боюнча пикирлерин, позицияларын айтып, ар кыл суроолор боюнча комментарийлерин берүүдөн тайманбаган катышуучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Республика Ата журт фракциясы дагы бир жолу белгилеп кетели, ушун менен 3-чү жолу чакыруубузга жооп берген жок, келген жок. Мындан кийин биз алардын тынчын алуу убара кылбай эле, кагазыбызды бекер коротпой чакыруу жибербей эле коелу деп эсептедик. Бул долбоорубуз жылдын аягына чейин уланат, балким кийинки жылдарда дагы чыгышы мүмкүн. Ошол программалардын бардыгында аларга убакыттагы, орундагы бөлбөйбүз деген чечимди кабыл алдык. Шайлоочулардын алдында биз эч кандай күнөөбүз же айып кетирдик деп ойлобойбуз. Себеп дегенде бардыгына бирдей чакырууну жиберип жүргөнбүз. Жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Мындан кийин дагы чече турган ишти, позицияны талкууну, кеңешүүнү талап кылган маселелер көп. Бардыгында сиздерди күтөбүз. Саламатта болуңуздар, урматтуу